Так, düz efir. Bir kişi girdi. Гүлмира Егенбаева, саламатсыз ба? Поделиться қылып қойсаңыздар. Поделиться қылып қойсаңыздар. Мақсат Байбосы, салам алейкум. Тема, Мақсат, тема такая. Сейчас меня опять попросили приехать в ПОМ Октябрьского района. Октябрьский районның ПОМына қайра чықырды, азыр сұранып атышат, тияқта ийлеп атышат, ата-энеси ийлеп атат тияқта. 2 жашарлык бала 3-чү детский больницада бүгүн 2-де алып келсе, ошол 2-де алып келген бала чарчап калыптыр. Азыр баягы эле больницалар, баягы эле врачтар, баягы эле азап, баягы эле ызычуулар. Бул ызычуулардын бардыгы эмнеден чыгып атат? Ызычуулардын бардыгы ошо менин оюмча биздин вуздардан чыгып атат. Медакадемия болобу, же кайсы жерден окунуп бүтүп атат. Ошол жерде бөлөк вуздар көп болуп кетпеди, медицинский вуздар көп болуп кетти. Мына азыр 2 жашарлык бала да кайтыш болуптур. Дагы жакшы, мына Октябрь райондук ички иштер бөлүмү. Ички иштер бөлүмү 3 жашарлык кыз боюнча оперативдүү иштеди. Действительно оперативдүү иштеди. Бирок Минздравтан жардам, мындай кыйкырык өкүрүк менен эле Минздравтан жардам болду да. Эми жардам деле эмес, Минздравтан мындай ушундай эмелерди кыйкырып атып, бүгүнкү күнү ошол Минздравтан экспертизаларды эптеп алып, мына бүгүн Октябрь райондук соту, Октябрь район сотуна деле мындай айтып коет элек жакшы нерселерди. Мыйзам чегинде карап бердиңер. Элдин резонансынын чегинде карап бердиңер. Эми ошону менен Кудай сактасын, башка мындай кичинекей балдар, наристелер чарчап калбасын деп жакшы үмүт менен Кудайдан тиленип аттым элем. Бирок мына азыр кайра чалып атышат. Кичине кайра чалып атышат. 3-чү детский больницада тигилер айтып атат, ата-энелер айтып атат, аяктан халатность болду дейт кайра. Ошо халатносттун негизинде 2 жашарлык бала чарчап калды. Бул ошонун баары. Эми мен өзүм дагы мына жүрөгүм ооруганына карабастан өзүм чыгып бартам ошол жака карап, ошо бакш ата менен эне жаныңарда жүргөн, жаныңарда ойноп жүргөн, күлүп папалап жүргөн баланы колдон алдырып ийиш өтө туура эмес, жаман нерсе эле. Мына азыр эфирде болуп тургула, азыр эфирде мен чыгам кайра эфирге. Ата-энеси суранып атат. Ата-энеси суранып атат, келип бериңиз. Министр Алымкадыр Бейшеналиев, сиз баягыда жакшы баштадыңыз эле. Мединституттарды текшергени, медвуздарды, могу частный медклиникаларды токтотпосо, ошо окуганды
акчага, парага окутпай, окутуп, врачтарды болобу, медсестраларды болобу, ошолордун баардыгын окутуш керек ошолорду. Анткени булар бөлөгөлдө эмес, булар элдин тагдыры, элдин жашоосу, элдин өмүрү. Элдин өмүрү менен ушундай өзлөрүнүн жумушуна ушундай плас отношение кылып мына ушундай алакыбалга жетип атабыз. Анан тет жерде фейктерге айтып коет элем. Фейктер, өңгөчөсү ютубта жүргөн фейктер. Эмне эле бышылдап атасың, эмне тинтип атасың деп туруп, ушундай кайгылуу нерсени айтып атканда силер дагы туруп алып кычайсыңар да. Ооба, мен да отдышка бар, өзүм жүрөгүм кармап туруп 3 күндөн бери жатам. Тияктан Москвадан келгенден бери мына жүрөгүм менен жатам. Анысына карабай мына эл суранып атса, карапайым эл суранып атат. Карапайым эл суранган үчүн баратам могу жерде. Өзүм ооруганымды карабай баратам. А силер болсо мени шылдыңдайсыңар. Эртеңки күнү силердин эле башыңарда балдарыңар бар. Силердин эле башыңарда деле балким келип калат бир сыноо. Ошондой сыноо келип калганда шылдыңдабай, элдин кайгысын бирдей бөлүшсөңөр жакшы болот эле. Силер болсо шылдыңдагандан башка бок билбей калдыңар. Урматтуу Алымкадыр Бейшеналиев, урматтуу министр образования, могу частный медицинский вуздарды жаппасаңар, мына бул азаптын баары ошяктан башталып атат. Биздин медакадемияда жакшы көзөмөлгө салбасаңар, аякта деле угуп атабыз. Аякта деле ушу акчанын күчү менен эле окуп аткандар бар деп айтып атышат. Бул университетте букчот эмес, даже юрфак эмес, даже политехнический институт эмес баягы илгеркидей. Бул деген адам өзүнүн жашоосун ошол врачтарга коюп берип аткан вуздар ушундай шалакыларды чыгарып атат. Азыр толугу менен айта албайм кандай эмне болгонун. Бирок азыр бүт ош жерде болгон окуянын баарын ош жерге жетип, ош жерде ыйлап аткан ата-энеси ошолордун баардыгын азыр сураштырабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз дагы ушу билим берүү тармагындагы катуу көзөмөлгө салып, өңгөчөсү ошол именно медицина жагында, анткени элдин жашоосуна ошолор карайт. Ошол тарапты да карап койсоңор боло. Ошону да карап койсоңор. Мен түшүнөм, врачтарды эле түшүнөм. Азыр тим эле эпидемия, гриппа болуп атат, эпидемия баары болуп атат, түшүнөм. Бирок кандай болбосо да, мына азыр ата-энесинин айтуусу боюнча врачтар жазып атыптыр имиш. Бул уже чарчап калган бала келген деп. Ата-энеси тиякта чыркырап айтып атат, 2ден бери жошак жүрөбүз, укол алгандан кийин жакшы болуп калды деп айтып атса, тияктан олтуруп туруп врачтар жазып атат. Бул уже жаны жок келген деп. Действительно ошол чын болсо, анда эмесе ошол врачтарды, ошол жазган врачтарды Кудай уруп кетсин. Ошол чын болсо Кудай уруп кетсин. А эмне медициналык вуздарды ачып койгон бул акча да, акча, баягы эле акча. Ошол эле ким бар го, тетиги бывший премьер баягы мен менен кармашып аткан Аманов экөө деген. Алар да бир частный вуз ачып алыптыр. Не деген пакистандыктар жүрөт буякта. Өзүбүздүн
врач өзүнүн элдерге мындай жакшы көзөмөл сала албаган ошакта пакистандыктар бияктан врач болуп кетип атат. Индия менен эле Пакистан. Жаңы жылда карап көрүлөчү, Индия менен Пакистан болуп кетти. Мейли эми окуй берсин, ал жагынан сөз жок. Бирок менин оюмча медицина жагы толугу менен мамлекеттин карамагында болуш керек. Толугу менен ошол жерде бүт бар ошолор эметиш керек, караш керек. Ар бир нерсеге чейин, ар бир мүнөтүнө чейин караш керек аларды. Алардын окуганын, алардын кандай кылып окугандарын бардыгын ошол жакта караш керек. Билбейм, азыр кандай болуп калды. Адам баласына деле медик болуп калдык деп элем. Окусаңар болот эле медиктер. Мына могу жерде мен түшүнүгүм боюнча Гүлмира Эгинбаева, мен аларды көрө элекмин. Мен боюнча биякта өрттөн күйүп отурабыз дейт. Жардам бергиле, резонанс керек дейт. Мен эми резонанс үчүн чыгып аткан жерим жок. Мен ошол жерде мен муну деген ким болбосун эртеңки күнү биз баарыбыз тең эле Кудайдын астында жүрөбүз. Эртеңки күнү Кудайдын астында жүргөн адам баласы Кудай деп жүрүшсөк жакшы болот эле. Ошо врачтар да Кудай деп Кудайдан суранып жакшы окуса болмок. Азыркы окуу жайлардын керетесин карагылачы. Садыр Нуркожоевич айтып атпаймынбы? Медакадемиянын деген муну чоң көзөмөлгө алыш керек. Анткени бул адам баласынын өмүрү. Адам баласынын өмүрү. Кандай болбосо да кимибиз болбой эле эртең ооруп калсак ошол эле врачтарга чуркайбыз. А врачтардын деңгээли тетигинде болот эсең эмне кылат? Кантип биз ошолорго ишенебиз? Айла жоктугунан ишенет экенсиң. Шалак болсо да унутуп калып туруп чуркайт экенсиң аларга. Бирок наристелер момундай көз жумуп атканда жаның кеймек тургай могу жерден тытынып ийет экенсиң да. Мелдейт элең кичине. Мына медиа боюнча Байкуш эже 45 жашты, 45 жыл врач болгон медианын. 45 жыл врач болуп туруп ошо медиага барса, ошол жактан да халатность кылды деп айтып атат туугандары. Ошол жерде ичин жарса эмне деген эмелер чыкты. Перитонит болуп Байкуш эже да кайтыш болду. Ал боюнча да эч ким өтпөйт, медиа чуркап жүрөт деп эптеп ишти жабал деп туруп жүрөт дейт. Чынбы, канчасы чын, канчасы калп билбейт экен, бирок ошондой сөздөр болуп атат. Мына ошол эженики да кандай. Мына дагы жакшы, могу Октябрь райондук ички иштер бөлүмү мындай жакшы мындай ишин ушу балдар боюнча абдан көзөмөлдү күчтөтүптүр. Мына Октябрь райондук соту дагы мындай абдан кылдаттык менен карап атат ар бир нерсени. Эми могу жерде 2 жашарлык баланыкы кандай болот? 2 жашарлык баланык мына азыр жакындап калдым. 2 жаштагы бала кайтыш болду. Ал кандай болот? Билбейм. Каякка бартабыз кыргызым? Каякка бартабыз кыргызым? Билимди такыр эле карабай калдык. Билим министри ошону кичине мындай лицензияларын, частный вуздардын лицензияларын билсе карасаңар болот. Со частный вуздардын бүт барын карасаңар болот. Ушинтип эле наристелерибиз кырылып кете береби?
3-чү эми бутякта баягы частный поликлиникада отурдук. Эми биякта 3-чү детский экен. Эми түшүнүп атам, аякта да түшүнсө болот. Аякта да кишилер эмне кылдайбыз. Бирок ата-энеси айткан боюнча тиякта Гомбякпы? Азыр эми биле элем, кандай эмне болуп атканын билейин эми. Азыр жүрөйүн. Мына азыр Гомго да келдик. Биякта Гомдо Гомдо ата-энесин сүйлөгөнү угалчы. Эмне болуп атканын. Силерсиңер да мага чалып. Ата-энеси какта. Мына могу жерге кичине эмерек жарыкка келбейсиңиз. Эми баардыгыңар туугандар келди эми. Могу жерде ата-энеси келтат. Эфирде болуп турулар, бөлүшүп турулар. Не деген эме экен? Эмне? Прямой эфир. Сен кимсиң? Мен тууганым. Канат Хасанов деген менин эфирим. Өзүмдүк. TikToктон, TikToктон эмес, Facebooktон. Мына келди ата-энеси. Силерсиңер ата-энеси. Siz de gayret kılınız. Ama o yerde ata-enesine gelmiş, siz atasız da gayret kılın. Buna bir yakta tuğanlar da çoğultur. Okuca kanday olganını aytıp beresiz be? Balam gece oyunu oynayacak, şunakay geçinde жатканбыз. Эртең менен саат 14'de балам ойгондо кичине кышылдап калыптыр. Анан чекесинен сылап көрсөм кичине температурасы көтөрүлгөн калыптыр. Үйдө ибуфем бар болчу, температура болгондо кичине берчүмүн балдарыма. Анан бир капля кылып ибуфем бердим. Бергенден эле балам 10 мүнөттөн кичине жакшы болуп, температурасы түшүп уктап калды. Анан уктап эс ала турсунчу деп ойлоп жанында отурдум. Бир малдан кийин 20 мүнөттөн кайра балам дем ала албай ойгонду. Ошол кезде сразу балдарымды кийинтип, өзүм кийинип күйөөмө чалдым. Скорый менен кете берейин, мен бала ушинтип эме дем ала албай туруп эле дедим, десем бара бер деди. Анан сразу эле скорыйга чалсам, скорый деген биз азыр бош эмеспиз, где-то бир сааттарда барып калабыз. Кайсы биринчи скорый бошотсо силерге барат деди. Анан эле мен аны күткөн жокмун дагы. Такси чакырдым. Такси 3 мүнөттө келди. Такси менен келдик. Такси менен 20 мүнөттө да келдик. Келип эле 3-чү детский больницага кирдик. Киргенде приемныйын эле мен ыйлап баламды көтөрүп, очередке да карабай эле кирдим. Киргенде эле бир медсестра карады да, жүрүңүз эже биринчи жардам көрсөтөлү, балаңыз кышылдап атыптыр деп эле
деп эле анан киргизип кетти. Анан балам экөөбүз кирдик, киргенде эле жан башын ачыңыз деди. Эмне укол сайып атасыңар десем, анан түшүндүрүп беребиз деди. Жан башын ачып эле укол сайды, сайгандан кийин андан кийин эле анан балам дагы деле дем ала албай атты, эс алып калат эже. Убагында алып келиптир, сиз сарсана болбоңуз деди. Анан кийин эле макул деп эле унчукпай жанында отурдум. Анан ингаляция кылды. Баламды ингаляция кылды. Анан кичине дем алгансып ингаляция кылды биринчи. Анан кичине эс алгансып калды. Анан көрдүңүзбү, эже кичине эс алып калды. Бизде ушундай күнүнө 500дөн балдар келет. Ушинтип эле эс алып кетишет деди. Анан мен кичине деп эс алгансып калдым. Анан кийин эле дагы деле ошентип кышылдай берди. Анан кислород сайышты. Кислород сайып эле сиз отуруп туруңуз, бизде балдар бар, көрөбүз деп кетип калды. Анан кийин кайра тигиле келин келди да жакшы элеби деди. Анан кислороддо отурабыз го дедим. Десем эле мен кетип атам, башка врач келип карайт. Мен ичиме тапшырып кетип атам деди. Анан мейлиңиз жакшы барыңыз дедим, кетип калды. Андан эле жолдошум келди, кел кичине мен кармап турайын деди. Анан жолдошума бердим баланы. Анан где-то bir saatтай кислороддо отурдук. Бир маалда балам боздоруп эле көгөрүп баштады. Анан күйөөм айтты, мен азыр врач чакырып келейин деп. Барсам, врач ар жакта жүрүптүр. Эжеге айттым, эже балам ушинтип көгөрүп атат. Десем, кое турур силер, ускорий келгенде ускорий менен кетесиңер. Бияка жатпайсыңар. Качан ускорий келет, ошондо больницада башка больницага барып жатасыңар. Буну срочно жаткырыш керек деди. Мен айттым, эже ушака эле жаткыра береличи, балам тяжелый жок дегенде капельница алса эс алып калабы десем, жок деди. Анан рентгенге түшүрөлү деди, дагы эмеден суруп эле чуркап рентгенге алып барды. Рентгенге барганда бүт таза болуп, ичинде темир жутуп алдыбы деп сурады менден. Жок, эчтеке жуткан жок, мен карап эле жанында жүрчүмүн дедим. Анан тиги рентген эжеден сурады. Эже кандай экен балам десем, жакшы, тамактары бүт эле жакшы, эчтеке жуткан эмес балаңар деди. Деп эле кайра көтөрүп келип, кайра кислородко отурдук. Анан где-то bir сааттан кийин дагы көгөрүп баштады. Врачты чакырдым, чакырсам, бас реанимацияга деп эле баягы эмени суруп салып баламды уже дем ала албай чыдабай калганда реанимацияга алып бардык. Реанимацияга алып барганда эле реанимациядан алып кирип кетишти, бизди киргизбей койду. Андан кийин 10 мүнөттөй мамасы келсин деди. Мени киргизди, киргизгенде данныйын жазып бериңиз балаңыздын деди. Баламдын данныйларын жаздык. Андан эле балам мама деп кыйкырып ыйлап атканын уктум да, анан мен киргизип болочу, көрүп алайын баламды десем, жок, киргенге болбойт, анан өзүбүз чакырабыз деп чыгарды. Ошо менен где-то жарым сааттан кийин чарчап калды деп айтышты. Врачтар эмне деп айтып атышат? Ошо уже жана ким айтты эле, мага бирөөсү айтып атпады беле, что эме деп келди депчи. Реанимациядагылар алар өздөрүнүн эмесин алар при смерти өлөйүн деп атканда келген деп айтып жатат. Балам көтөрүп. Реанимацияга мен өзүм көтөрүп кирдим. Сүйлөп келди да. Приемныйда мен баланы кармап отурам, кислороддо. Врач кирип келди дагы, балаңыз жакшы болуп калыптыр деди. Балаңыз жакшы болуп калыптыр деп чыгып кетти. Бирок кислороддон суурбагыла деди. Азыр кислороддон суурсаңар эле дем ала албай калат деди. Караса деп кислороддон эки колун кармап отурдум. Башымды сыкын. Кислороддо кармап отурдук. Анан эле көгөрө баштаганда эле келди дагы баланын мурдунан бир жагында чыгайындап калды. Анан ошону түздөдү дагы аппарат жакка барды. Аппарат жактан бирдекени тукулады. Андан эле кайра баланы карады дагы. Кислороддун башынан эле шлангини суурду дагы, сууруп туруп эле жүрүм менин аркаман деди. Анан эле мен чыгып баратып, эки дагы кичинекей кызым бар болчу. Эки кызымдын курткасын кармап калсам, келинчегин көтөрүп алып басып кетти. Анан кайра аркасынан приемныйдан чыгып чуркап барып, баланы көтөрүп реанимацияга баратканда, балам моякта, башы моякта. Мени карады дагы, пап деди. Анан ыйлады. Анан ыйлаба, азыр намаз папаң келет. Бул менен кетебиз. Десем токтоп калды. Анан эле тиги реанимациянын эшигине кирип эле врач мени приемныйдан алып чыккан врач реанимациянын эшигин такылдатып турду.
такылап тургандан реанимация ачты. Мен көтөрүп реанимацияга чуркап кирип эле бияк сол жакты көрсөттү, сол жакка басып барсам эле артыман бир врач колуман тартып эле баланы менден алып кирип кетти. Баланы менден алып кирип кетти да мени чыгарып ийди. Эми ошондо сиз айтсаңыз, сиз чоң апасыз да. Мен чоң энесимин. Булардын мен эме кылам да, биринчиден эмне үчүн булар 2 саат баланы ошол жака алып отурат. Булар эми бир ошо приемный болгондо биринчиден мен булардын эмне үчүн бир врач кетип баратканда экинчи врачты киргизип болмомдай деп айтпайт. Экинчи врач келет дагы ии деп карап кетип калат. Ошол врач экинчи врач жок дегенде биринчиси таштап кетпеш керек болчу. Бул жерден экинчисин алып келип момундай болуп атат. Булар жок да андай, булардачы. Мына таштап кетип калды деген эмне болсо ошол деп экинчиси келди да даже сурап койбопту. Эмне сайды, эмне болду, качан келдиң деп экинчи врач прием алганда, өткөрүп алганда обязательно баланын эмесин сураш керек. Булар сурабайт да, деп кетип калган. Жок, эмне деп аягында эмне деп жазып атышат булар? Булар эми деген азыр ошо диагнозун да билбей да калдык, ыйлап атышан окпай калдым. Азыр следовательге кирип диагнозун айтып койгулачы десем, айтпайт булардачы. Азыр мен айттым, жок дегенде телефонго тартып алайынчы, мен азыр эмне болду десем, булар да азыр эже киргенде тартып аласыз деп азыр киргизбейт милициялардагычы. Азыр врачты кармап отурат. Анан эми булар эми ошол 2 саатта деген бирдеме кылыш керек болчу да. Анан биринчи детскийде биринчи отделение менен экинчи отделениянын ортосу деген басып келсеңиз 7-8 мүнөт. Ошо врач өзү айтып атат. Кислородду чыгарба, балаңды колуна карма деп. Анан эмне үчүн кайра кислородду сууруп алып туруп анан чуркап келет. Бул ал жактан бу жакка келишке бала эмес, чоң киши да өлүп калат. Булардын ошо халатности ошол да. Эмне үчүн ошол жака врачтарды чогултуп келип, ай момундай болуп атат, момундайда реаниматологду чакырыш керек болчу. Келе калгылачы, могун азыр могу жактан тияка кандай жеткирем? Бала мындай болот деп. Жок, анан кайра кирсе, ой бизге деген 500 бала келет деп ушунчу. 500 бала келсе де милдети да ошол баланы жок дегенде жанында туруп приемный эмне үчүн медсестра болот, врач болот. Любой немеде баланын жанында бирөө туруш керек. Жок, булар келдим издеп жүрөт. Эми сабыр кылгыла, сабыр кылгыла. Сабыр кыласыңар, көчөгө эле чуркап жүргөн баланын буланын ушундай качыңой келет калгылады. Койсо болот эле да. Врачтар Мен балам буга чейин Бир врачка барды, мен эме кылган эмесмин. балам буга чейин бир ооруп, бир больница көргөн эмес балам. Биринчи жолу больницага келди. Биринчи жолу больницага келди. Ошо бойдон больница алып калды муну. Бул биринчи деле жолу эмес. Мен канча мындан бир 4-5 ай мурун 7 класс окуган кызымды ичмо дегеннен скорый чакырсам келбей койду. Мен кайра скорыйга чалып ысылдадым. Мен скорый чакырып атам, кызым деген аябай ооруп атат ичимде, чыдабай десем, айтты. Шартыңыз болсо машинени алып кете бериңиз, эже бизде деген убакыт бүтүп каласыз деди. Болуптур деп андан да келген. Эми сабыр кылгыла, эми сабыр кылгыла. Ушундай 3-чү детский больница бул биринчи эле жолу. Biz rahmetimiz. Урматтуу Facebook колдонуучулар жана министр Алымкадыр Бейшеналиев, силер деген ушундан деген абдан контролго албасаңар болбойт. Муну контролго албасаңар бул шалакылык. Мейли эми чоң кишилер болгон күнү деле анчалык эметпейт элек, бирок наристелер ушун чарчап калып атканда бул туура эмес. Анан карапайым эл такыр эле өзү мындай талатты. Акча бербейбиз, булар эптеп эле кармайт. Азыр колунда ушулардын колунда 2000 четтегине салсам чуркамак буту-бутуна тийбейчи. Көрүп калганда буларчы. Азыр мына акча алдырбай койгонбу булар ошентип, деп зарплата карап коюп убакыт өтчү болду жүрөбүздүн. Bunu чоң койбош керек, камаш керек. Экөөнү тең камаш керек. Өткөргөндү дагы, өткөрүп алганды да экөөнү тең камаш керек. Өткөрүп алган врач, биз следователь менен барсак, аяктагылар айтып койду, уже сменды сдавать этти деп. Биз 2:30 больницага келип атабыз, 2:30 тигил врачтан принимать этип алган врач саат 5те кайра сменды сдавать этип кетип калды да. Ошондо врачтар 3 эле саат иштейби? Эми сабыр кылгыла. Урматтуу Facebook колдонуучулар, анан кийин ошо силер кимге мындай обращение кылат белеңер? Министр здравоохранения Мен здравоохранение айтыш керек. Садыр Жапаровка Обращение кылгыла тогда мына Бейшеналиев Садыр Нургожоевич. Муну контролго албасаңыз, бул
мен эле токтоп калбайт. Менден кийинки да кыргыз элинин балдары бар. Может, Алла Таалам берди, Алла Таалам алды. Может, ким билет, бул может сиздин ордуңузда отуруп калган бала беле, Кыргызстанды көтөрөм деген бала болуп калат беле. Аны эч ким билбейт. Просто ушуну бир контролго алып бериңиз. Ушу врачтарды бир контролго албаса, мен больницага киргенден баштап эле калатмын көрдүм да. Врачтын аркасынан чукап жүрдүк. Эми Facebook колдонуучулар, мына азыр журналисттер барыңар тең бул азыр бул карапайым элдер, булар дагы мындай, булардын үнүн укпайт экен, ошол үчүн мени чыгып мени атайын ошо үнүбүздү жеткизип берчи деп туруп сурангандан келди. Масс медиалар силерге да чоң сураныч, ушуну дагы айла жок, айлабыз жок. Биз деген мындай эмете албай атсак дагы, элге мындай министрлерге жеткизе албай атсак, Акылбек Жапаров боло албасак эмне кылабыз? Только элдин гана ошо күчү менен эле ушуну контролго алып, анткени канча бала, канча наристелер кетип атат. Мына кече эле 3,5 жашарлык кыз, тиякта медиде каза болгон эже, могу жерде мына азыр 3-чү детскийде болуп аткан. Эми бүт акмакчылыктын баары анда жатып аткан жерде эле жок да. Ошондо деген каратып туруп буларга айтып атат, силердин балаңар уже жаны жок келген деп туруп, при смерти келген деп туруп ошентип айтып атканына бул туура эмес да. Ошону дагы абдан карап койсоңуздар жакшы болот эле. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчы Кыдыршаевич, Алмкадыр Бейшеналиев, бул деген бүт шалакалык ошо медвуздарда эч кандай врачтарды чыгарып аткан, окутуп аткан, жакшы окутпай ошо жалаң паранын аркасы менен окугандардын баары эле келип аткандар. Эми ошондуктан буну деген абдан чоң көзөмөлгө салып бериңиздер, сураныч силерден. Жакшы алыңыздар, аман туруңуздар. Масс медиалар азыр белорусскийде Гомго келсеңер, ата-энелери биякта бар тең, биякта 24 KG, Акипресс, Кактус, Медиахаб барыңар келип бергиле. Биякта ата-энелери кан жутуп олтурушат, ыйлап олтурушат. Жардам бериңиздер, эптеп туруп ушу жеткизели. Кандай болбосо медицина тармагын ондогон аракетин кылыш керек. Баарыбыз ошо врачтардын колундабыз да. Алар жакшы үйрөтүш керек. Жакшы алыңыздар, аман болуңуздар.